Урматтуу мекендештер, бүгүнкү күндө Кыргыз мамлекетинде эң актуалдуу тема бул шайлоо иштери, шайлоо процесси, үгүт маселелери. 2020 жыл 4-октябрь күнү биз Жогорку Кеңешке жаңы депутаттарды, жаңы парламент мүчөлөрүн шайлайбыз. Бул шайлоо 2015 жылда шайлоого караганда, 2010 жылда шайлоого караганда бир топ айырмачылыктар менен өтөт деп ойлойм. Анткени элибиз бир топ саясий жактан бышып жетилип, саясий активдүүлүгүн көрсөтө турган убакыт келди. Анткени башыбыздан бир топ саясий окуялар өтсө, бир топ сыноолор өтсө, чыныгы кандай парламент бизге керек экендигин, кандай депутаттардын, кандай эл өкүлүнүн керек экенин сиздер жакшы түшүнүп калдыңыздар. Айрыкча акыркы чакырылыштагы иштеген депутаттар боюнча жалпы эле парламент жөнүндө коомчулукта эл арасында ар кандай сын пикирлер да айтылды, ар кандай баа да берилди. Ошондуктан урматтуу мекендештер, азыркы боло турган шайлоодо кайсыл партия эмне жумуш аткарып берет экен деп, же кайсыл жеке кызыкчылыгын чечип берет экен дебестен, же болбосо кайсыл талапкер канча сом берет экен деген түшүнүктөн алыс болуп, тууганчылыктан, бул биздин уул деген түшүнүктөн алыс болуп, чыныгы элге кызмат кыла турган мыкты эр азаматтарды, мыкты патриотторду, мыкты илимдүү билимдүү биздин талапкерлерди колдоп алышка баарыңыздарды чакырат элем. Мен дагы ушул өлкөмө кызмат кылайын деп, бир аз болсо да өлкөмө пайдам тийсин деп, жакшы иштерге себепчи болоюн, Кудай берген кымбат убактыбызды, алган билимдерибизди элдин пайдасына колдонолу деген ниет менен Бир Бол саясий партиясынын жалаң, мыкты билимдүү, илимдүү жаңы жүздөрдүн арасында жаңы команда менен парламент шайлоого аттандым. Урматтуу мекендештер, кандай депутаттарды көргүңүздөр келип атат, кандай парламентти көргүңүздөр келет, бул сиздердин укугуңуздар. 2020 жылдын 4-октябрь күнү өзүңүздөрдүн добушуңуздарды Татыктуу деген партияга бериңиздер. Баарыңыздарга чын ден соолук каалайм, өмүрүңүздөр узун болсун, жер бетинде дайыма тынчтык болуп, мамлекетибизде өсүп өнүгүү болсун. Бир Бол, номер 13.